Скидка жүрүп жатат азыркы учурда. 2 айдын ичинде биз первоначал взнос биздин клиенттерге 50%ке чейин скидка берилет. Келип кетиштей эле кетпейбиз деген ой болгон да. Анан азыр Кудай шүгүр үйлөнүп калдык. Бирдей эле экенбиз да, кетем. Семейный ипотека боюнча 5% менен тура келди. Отеле өттүк. Жакшы эле. Үйүбүз жакты. Ассалому алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан бир туугандар, мен көбүнесе ошол Россиядан көрүшөт. Амансыздарбы? Нурхом кыймылсыз мүлк агенттиги 2 жыл болуптур түптөлгөндө. Анан миңдей кыргыздарга үй алып бердик дейт. Көзгө көрүнгөн чоң блогер агаларыбыз, бир туугандар көп тартып жүрүшөт. Ошолордон кем калбай биз дагы жардама татканы келип калдык. Үйлөр канчадан турат? Москвада канча сомго үй алса болот? Без первоначале үй алса болот деп айтышты. Ошолор боюнча кеп кылабыз. Үй алган бир туугандардан кыскача маалымат алууга аракет кылабыз. Мына бул артымда турган үйлөр декабрь айларына бүтөт деп айтышты. Бүткөн жагында көргөзүп койдум мынакей. Тицканчалары бар. Мына ушундай бул эми комфорт үйлөр экен мындай айткандачы, ошондой зонада. Москванын четинде турабыз. Нуркан Улукбековна эжекебиз менен. Саламатсызбы, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштер жакшыбы? Биз көп мекендештер көрүп атат. Сизди буга чейин деле көрүп келишкен, таанса деле керек. Амандашабыз. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр? Куш келипсиздер. Биздин агентство боюнча маалымат берейин деп бүгүн биз келип калдык ушул жерде. Азыр бул Москванын четиндебиз. Метро 26-жылга келет деп айттыңызбы? 25ке. 25ке келет деп айтты. Москвага жакын эле жерлер бул жерлер. Котловандан үй алса канча болот? Канчадан башталасыздар сенасы? Без первоначале алганда кандай болот? Ошолор боюнча сүйлөшөлүк анда. Сиздин суроолоруңузга жооп берейин. Биз первоначал взнос ушул үйлөрдү алса болот, гражданин РФтер. Только РФ жарандары. Ценовая политикасы боюнча 5 миллиондон башталат. Однокомнатный квартира 5 миллиондон башталат. Мисалы Бишкекте деле үйлөр 5 миллиондун тегереги да, негизи карап келгенде, бул жерде деле ошондой эле. Анан эң кымбаты 25-30 миллионго чейин барат. 25-30 миллионго чейин барат. Ну, биздин кыргыз мекендештерибиз основном 3 комнаталуу, 2 комнаталуу үй алышат. Алардын ценасы 7, 8, 9, 10, 12 миллионго чейин барат. Бул кандай проценттер кошкондо ошол акча болобу же кандай же? Жок, үйдүн себестоимости. Өзү турушу. Турушу. Проценттер кошулганда кандай болуп калат мисалы? Проценттери мындай болуп кошулат. Процент бул банктын кызыкчылыгы. Государство азыр РФ жарандарына 5% менен, анан 0,1% менен үй берет. Даже рассрочкага 5% үйлөр бар. Бул нерсени эта менен түшүндүрүп кетейин. 5% менен алган биздин мекендештер айына 55 миңден 70 миңге чейин төлөшөт. Эгерде 6-7% менен ала турган болсо, алардын ежемесячный платежы кичине көбүрөөк болот. Если весь срок ипотека канча сумма аягында канча банкка кайтарып берет деген сурооңузга жооп берсек, мисалы азыр 10 миллионго алган үйдү 30 жыл бою төлөсө, эми биздин кыргызда эч ким 30 жыл төлөшкөнүн уга элекми? Бирок 5 жыл 10 жылда кайтар 10 миллиондун үстүнө 3 миллион, 2 миллион, 5 миллионго чейин сумма кошуп беришет. Мисалы 10 миллиондук үй алса, банкка кайтарып берип атканда 5 жылдын ичинде 13 миллионго кайтарып берет. 30 жылдын ичинде болсо да ошондой. Жок, 30 жылдын ичинде болгондо 10 миллионго 20 миллион болуп кетет. 10 миллионго 20 миллион кошуп кетти. Жок, 10 миллионго 10 миллион кошуп беришет. Ошончо биздин мекендештер аз процент менен алышат дагы, эртерээк жабышат да. Эми минимум болбоду дегени 5 жылда жок. Канча эрте жапкан сайын ошончо процент азаят дагы. Аз төлөнөт. Биринчи сүйлөшүлгөндөгү жанагы мисалы 30 жылга сүйлөштүк, мисалы мен бир үйдү алайын дедим. Анан мен ошол 30 жыл ичиндеги жанагы 20 миллионду бербей эле 5 миллион 5 жылдын ичинде жанагы берейин десем, анда проценттер азайып эле 2-3 миллион эле кошулуп төлөп каламын. Мындай условия бар. Досрочное погашение деп коет. Ар бир клиенттин өзүнүн индивидуальный досрочный погашениясы бар. Мисалы 10 миллионго бир клиентке үй алып берсем, 5 жылдын ичинде жабам десе да, 30 жылга алып бергенмин өзү негизи общий эсептегенде. Досрочное погашениянын жардамында 5 жылдын, 3 жылдын эсебин эсептеп келгенде 10 миллиондук үйгө жана айтканымдай эле 2 миллион, 3 миллион кошуп беришет. Эгерде 10 миллиондук үйдү 30 жыл төлөй турган болсо, 10 миллиондун үстүнө 10 миллион кошкондо 20 миллион болуп калат. Ушундай төлөшөт.
негизи көпчүлүгү мекендеште досрочный погашение кылышат. Эми 5 000 болобу, 10 000 болобу да, например. А бул үйлөрдүн эмнеси жакшы? Мисалы арендага азыркы убакытта двухкомнатный үйлөргө 45-55 миңге чейин төлөшөт да. Бул биздин мекендештерчи. А ушул эле үйгө өзүнүн үйүнө ошол эле сумманы төлөсө болот. Бул эмнеси жакшы, ушунусу жакшы. Мен өзүм кыргыз жаранымын. Иштеген официалдуу ишим жок, турдойдо көрүм деле жок. Көп картам деле жок, мисалы үй алгым келип атса, кантип үй алса болот? Бизге окшогондор мүмкүнчүлүк барбы негизи? Мүмкүнчүлүк бар. Биз официалдуу иштебеген адамдарга официалдуу иштейт деп банкка көрсөтүп беребиз. Көрсөтөбүз, банктан звонок кылып текшерет, обязательно просто эле биз көрсөткөн менен деп эле бере койбойт. Ал 10 миллиондой, мындайча айтканда чоң сумма. Банктар чалат. Чалганда клиенттин ордуна биз өзүбүз жооп беребиз. Же болбосо клиент өзүм жооп берем десе, өзүнө жооп бердирсек болот. Бирок биз жанагы көрсөткөн данныйды клиентке айтабыз, ошону жаттайт. Ошонун негизинде банкка жооп бериш керек. Бардык эле банктар чала беришпейт. Чалган банктар бар, чалбаган банктар бар. Көпчүлүгү ошонун негизинде биз өзүбүз доход көрсөтүп берген негизинде банктан макулдук ала алабыз. 5 миллиондон 50-100 миллионго чейин алсаң болот негизичи. Залогто үй болгон үчүн бул жакта бере беришет. Анда башканча сүйлөшөлүк. Негизи могу кардар тандайбы үйдү же кандай? Мисалы үй алам деген адам сиздерге байланышка чыгып, ушул үйдү алайын дедим эле деп же кандай өзүңүздөр кайраса өзүңүздөр сунуштайсыздарбы? Анан Россиянын любой жагынан алса болобу силердин компанияңар менен? Биздин компания аркылуу албетте клиенттер өздөрү тандашат үйдү. Биз эч качан тандап бербейбиз, бирок бизден сураса албетте жакшы вариантта үйлөрдү көрсөтөбүз. Сиз видеого чейинден айтып калдыңыз, топ 10 компания бар алдыда. Ошолордон алып берүүгө аракет кылат, ал ценасынан доступный экен депчи. Москванын ар бир регионунан алса болот, по всей России, мындайча айтканда. Мат капиталды кошуп төлөсөк болот. Да, вот мисалы биздин РФ жарандары көпчүлүгү мат капиталдары бар да. Ошолорду кошуп төлөсөк болот. Досрочный погашение кылсак болот. Мисалы менин личный практикамда будан бир 8 ай мурун бир клиентке үй алып бергем, 7 миллионго алып бергем. Да, 44 метр квадратта үйдү. Алар 6 айдан кийин мага келишти кайра элечи. 1 миллионду көтөрүп келди. Биз менен кошо банкка бардык, Росбанк болчу. Досрочное погашение кылсак 1 миллионду. Элестетиң, 7 миллионго алган үйүбүздү 1 миллион погашение кылсак, банктан 6 миллион калды. Бирок мен 30 жылга алып бергемин ал үйдү. Ежемесячный платежу анан жылы 18 жылга кыскарды. Элестетиң, 1 эле миллион менен биз 30 жылга алган ипотеканы 18 жылга кыскарттык. Ежемесячный платеж 53 миң болчу биринчи алып бергенде. Биз 1 миллион төлөгөндөн кийин 13 жыл калды дагы остатогу. Ежемесячный платеж 48 миңге түштү. Жакшы. Туура метрого жакын эле жери бар? Да. Метрого жакын. Эми жакын дегенде кандай? Кимдир бирөө возле метрону прям жакын деп эсептейт. А кимдир бирөө 10 минут. Азыркы айтып өткөн үй 10 минут болчу. 10 минут болчу ошол. Өзүңдүн үйүң болсо бир күндүк жол деле жакын. Анан негизи билесиздер, ошо Россия өлкөсүндө негизи мектептер ошол үйгө жакын жерлерге садиктер болот. Мына бул эле жерди айтсак, могу курулуп аткан жер бул садик менен мектеп артындагы стройка болуп аткан жер. Наркыл бүткөн садик бул школа. Бул жерде 2000 окуучуга школа орун бар. А бул жагы аркасындагы садик 1,5 миң адамга детский сад. Жакшы экен. Анан мисалы үй алган болсок, граждан Россиядан, Кыргызстандан алса болот дедиңиз го. Жарымына барганда, какой-то бир жерине барганда депорт болду, же бир белгисиз себептен Кыргызстанга кетүү болду да, вообще келбей турган болчу. Кандай болот, жарымын төлөп койгон, сатса болобу же? Закон боюнча эки нерсе каралат. Ипотекасы бар адамдарды закон түрүндө просто так сразу депорт кылбайт. Биринчи текшерет. Мисалы жаран кыргыз паспорту менен үй алып, какой-то бир штраф кылып койсо, эки форматта юридикалык жактан каралат. Эгерде ипотекасы бар адамды, кыргыз паспорту менен ипотека алган адамды сразу эле штраф кылып, же болбосо депорт кыла албайт. Почему? Потому что бул жаран Россия Федерациясына пайдасы тийгизген жаран катары көрүнөт дагы, штраф салат. Мисалы, если өтө чоң күнөө жасаган болсо, кылмыш иши да, например, анда штраф салат дагы, кайра жашоосун уланта берет. А бирок ипотеканы алгандан кийин 1 жылдан кийин сатам десе, любой адам сатканга имеет право. Например, мен ипотека үй алдым.
былтыр алганмын, быйыл саткым келип Кыргызстанга кетким келсе, мен үйдү мисалы 8 миллионго алсам, азыр инфляция тез жүрөт Москвада, мен 10 миллионго сатканга имею право. Үйдү 10 миллионго сатам, жанагы төлөгөн суммам бар, инфляция көтөрүлүп 2 миллион пайда көрдүм да, например. Ошол суммага сатып кайра кетсем болот. Бирок бул жерде бир банктардын эмеси бар, требования деп коет. Мисалы мен Альфа банктан алсам, только Альфа банктан одобрениясы бар адамга гана сата алам да. Банк өзүнүн клиентин обслуживать. Мисалы сиздин үйүңүздү мен ала турган болсом, сиз ипотекаңызды төлөй элек болсоңуз, сиздин банкыңыз Альфа болсо, мен Альфадан алышым керек. Сиздин банкыңыз Сбербанк болсо, менин одобрениям Сбербанктан болуш керек. Сиздеги ипотеканы менин атыма өткөрүп койгон бул банктарга дале оңой. Бул жашоо уланып кете берет да. Анан ипотекасы бар адамдарга школа, садик бесплатно. Мисалы ушул жерде үйлөрдүн бардыгы кыргыз паспорт болсун, өзбек паспорт болсун, казак паспорт болсун, школа, садик, медицинский центрлерге бардыгы бесплатно катташат. Мисалы биздин мекендештер полиси жоктор деле бар да. Регистрациясы жоктор бар. Сиздин регистрацияңыз ушул үйдө болгон үчүн ар бир кыргыз жараны, СНГ жараны болгонун бардыгы школа, садик обслуживать. Бул закондо каралган. Анан сиздерге ушундай домдордон эле үй алып бересиздерби же мисалы сарайларды алгысы келгендер бар да, мисалы мен өзүм деле мал койго кызыккан баламын негизи. Мисалы Москванын чекесинен жер алып, жер алганда эле жардам бересиңер негизи. Ооба, жерге дом салганы, үй салганы жардам беребиз. Мисалы дачалар бар го. Биздин аз мекендештер ушул сыяктуу көп жер үйлөрдү деле алган клиенттерим бар. Жакында жаңы проект түзүлүп атат. Биз застройщиктер менен договор түзгөнбүз. Алар биздин клиентке өзү тандаган үйдү салып берет. Мисалы бирөө 40 метр квадрат үй салгысы келсе, бирөө 120 метр квадрат үй салгысы келет да. Ушул услуганы биз клиенттерге шарт түзүп беребиз. Шарт түзүп атасыздар. Жакшы экен анда сөздү көбөйтпөлүк дагы менимче түшүнүктүү эле маалыматтар айтылды окшойт. Түшүнбөгөн суроо болсо, конечно, чаласыздар. Анан мурда кийин үй алгандардын эмоциясы менен бөлүшүп, роликтер тарткан экенсиздер, ошону коюп берелик анда. Саламатсыздарбы мекендештер. Нуркандын компаниясы боюнча 2 комнаталуу квартира алуу болдум буюрса. Московский областьтан, Южная Вица. Да, Южная Вица. Квадратурасы 44 квадрат метр болду, 2 комнатный. Транспорт жолу аябай ыңгайлуу экен. Без первоначального взноса болуп отуруп, круглый суммасы 10 миллионго туура келди. Ар айда төлөөчү суммасы 63 миңден. Семейный ипотека боюнча 5% менен туура келди. Без первоначального взноса. Биздин мекендештерге кандай отзыв айтып кетет элеңиз биз жөнүндө? Биз кандай косяктарды кылдык? Же косяк кылбадыкпы? Косяктар болгон жок. Даже мен билбей деле калдым. Үй алганыңызды. Бул Нуркандын компаниясын сунуштайм силерге. Себеп дегенде көп нерсени биз деген кандай десем, көп нерсени түшүнбөйбүз, көп нерсени баягы көз жумуп өткөрүшүбүз мүмкүн. Нуркан андай кичинекей детальдарды дагы силерге билдирбей эле бүтүрүп, как положено өткөрүп берет. Рахмат, Тамара эже, бизди тандап, бизге ишенип келип үйлүү болуп отурасыз. Бул үйдү ойдо жок жерден алынып калды. Негизи сиңдиме планировать этип атканбыз. Анан тилекке каршы ал токтотуп калды. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, как раз жанагы эмнелер өзгөрүп атат. Условиялар өзгөрүп атат дегенинен ойдо жок жерден эле алынып калды. Үй алганга кубанычтасызбы, Тамара эже? Самый главный. Күтүлбөгөн жерде болуп калган үчүн мындай кубанычка чексиз жок. Жакшы өттү сделка. Бул агентствону көптөн бери интернеттен көрүп жүргөм. Инстаграмдан, Ютубтан. Анан көп отзывдарын окудум. Консультацияга келдик. Башка ушул агентстводан үй алган адамдар менен сүйлөшүп, консультация алып кандай десек баары эле жакшы деп отзыв калтырганынан биз да келели деп келдик. Жогудай болду, бардык, бат эле өттүк. Жакшы эле. Үйүбүз жакты, жакшы үйлөрдөн. Ощущения очень хорошие. Прям не верится, честно, если пока ключ алып кирмейинче не верится.
А так очень хорошо. Сделка да бат болду, үйдү да баттамдадык. Нуркан өзү АЗД деп улам бүттемелерди көргөзүп отуруп, очень поэтапно, быстро все. Сделканы одобрениени бир күндө эле алып берди, вообще классно болду да. Ошо всем советую, классно. Келиңиз, бул биз көрсөткөн компания азыр ушул качестводагы үйлөрдү алышат. Булар обои менен готовый форматтагы үйлөр. Без мебель, с мебелью алса болот ушул үйлөрдү. Кирип эле жашай турган бардыгы жасалга даяр турбайбы? Бардыгы жасалга даяр. Эшиктери да, терезеси. бул жак санузел өзүңүздөр көргөндөй. Бул жак кухня. Бул азыркы форматтагы, жаңы форматтагы үйлөр, комфорт плюстагы үйлөр. Булар отделкасы менен ушундай Кухня мебелдери менен, да? Кухня мебелдери бар. Көрсөңүздөр. Балкондору, бул бул жак жагы. балкону да. Обязательно. Ушул эле компаниянын бул топ-10 компанияга кирет качествосунан. Бул жак бул однокомнатный квартира болгон үчүн бул ушул комнатасы, бул жакты спальня кылып койсо болот. Ушул мебелдер менен. Азыр сиздерге двухкомнатный квартираны, трехкомнатный квартираны да көрсөтөм, жүрсөңүздөр. Бул өзүңүздөр көргөндөй, бул жак аябай укмуш. Бул үй дагы шоколадный форматтагы үй. Өзү негизи. Бул жак киргенде эле спальный. Келтирип жасап коюп турбайбы ушундай? Аябай жасап коюшат да. Булар азыркы форматка ылайыктуу үйлөр. Бул жакта балкону бар экен, как раз. Балкону. Телевизорлору болобу же кандай? Эгерде мебель менен, техникасы менен алсак, телевизорго чейин коюп берет. Булар дизайнерский план менен все готово болот да. Скромный экен, аябай. Да. Скромный, чындыгында. Да. Бул жер ошо кире бериш, биздин тилде айтканда. Бул жак кухня. Азыркы жаңы форматтагы үйлөрдө кухнясы менен гостиныйын бири кылып коюшкан. Бул жак аябай баягы планировкасы менен. Бул жак өзүнчө укмуш, чындыгында караңыздар. Ниет кылып коюңуздар, чындыгында ниет кылып коюңуздар. Жаштын ниетин берет дейт. Мына жаштар болгон болсо, ниет кылып коюңуздар. Туура айтасыз. Мен аркылуу клиент үй алган клиенттердин көпчүлүгү айтышат, ошо ниет кылып койдум эле, үй алып калдым депчи. Бул жак ушу санузел. Бул жактын ажаткана өзүнчө болот экен. Да, ажатканасы отдельно. Бул жак уже ваннасы, стиральный машина, жаңы форматта кирип көрсөңүз болот. Кирип сүйлөп кое берелик. Караңыздар, чындыгында шторалары менен, кир жугуч машиналары менен өзүнчө укмуш, ушундай айнектери бар экен. Иштейт дейм өзүнчө. Бул жак детский комната. Детский. Айрыкча семейныйларга. Азыркы күндө 24-жылды Владимир Путин семейный жыл деген да. Мисалы стандартный процент ставка 17-18 болсо, бул үйлөрдүн процент ставкасы 5-6%. Жакшы. Да, анан мисалы биз мусулман калк болгондуктан бизге 5% ставкалар деле бар да. Например, рассрочкалар бар. Рассрочкалар деле биздин мекендештер алса болот. Просто туура үйдү, туура специалистти тандасак, любой банк менен иштешип кете беребиз да. Любой үйдү алса болот. Вот как раз ошо проценти көп, же болбосо процентти алгысы келбеген адамдар деле бар да. Ооба. Да, вот ушул сыяктуу үйлөрдү алса болот. Бул семейныйларга туура келет үйлөр. Биз азыр Кучинодобуз, Москванын четинде. Бул жерде вторичкалар алып турам, вторичка болобу? Саламатсыздар. Кандайсыздар, эже? Жериңиз жакшы? Келгиле. Кубанып отурасыздар. Кубанып атабыз, келгиле, киргиз. Бисмилла, бизге дагы жоксун. Бизге дагы үйлүү бололук, а? Ассалам алейкум, кандайсыз? Келиңиздер. Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүгүр. Иштеп атасызбы? Атабыз. Биз дагы көп бир туугандар көрүп атат. Кубанычыңыздарды тең бөлүшөлүк деп биз дагы келип калдык. Жакшы, Жакшы жакшы. сүйүнүп, үйлүү болуп, баягы сүйүнүп атабыз, конуш атпай. Негизи канча жылдан бери Москвадасыздар негизи? 10 жылдан ашып кетти ошо. Кызым келип кетип эле жүрөбүз ушинтип эле. Үй алып негизи удобный экен жашоого негизи. Жакшы да, үй алган кандай? Өзүң өчөң, өзүң өлөң дегендей. 10 жылдык квартирага төлөсөң 50 миңдей болуп кетсе, 50 миң 3 миллиондон ашып кетет экен ғой деп. Эсептеп чыктыңар аны. Эсептеп чыктык. Ошондо эле баштаганда төлөп бүтүп үйлүү болбок экенбиз деп болду. Мына азыр алып ушул үйдө өздүн үйүбүздөй болуп уже. Кудай шүгүр азыр. 2 комната. 2 комната, ошо.
Кызым былтыр алганды ша. Кучинадан алдык, ошо барып келип иштеп атабыз. Азыр барып келип иштеп атабыз. Мурда да кыйынчылык жок. Өзүң үйүң мындай айткандай. Кенен басып, кенен турасың. Азыр качадан айына төлөп атасыздар азыр? Бекабы. Где-то айына кандай чыгып келет, бир свет суусуна төлөйт. Свет суусун төлөйт да, где-то 10 миң, 12 миң болуп калат. Ошо Общий жанагы төлөгөнүн госуслугасы да. госуслугасы. 70 миңдин тегереги төлөшөт. 70 миң. Негизи жанагы синема этсең деле бир 50 миң тегерегинде синема этсең керек ушундай квартираны, Москванын. Ушундай кылат. Азыр жылдан жылга өсүп атат го. Биз бул үйдү аябай удачный алып калганбыз, потому что биз алган мезгилде бул үйлөр жок болчу да, бул жердечи. 7-8 миллиондо үйдү таппайт элек. Азыр бул үйлөр уже 10 миллионго чыгып калган. Окончательный ценасы канча болгон ошондо ушул үйдүн? Окончательный ценасы 7 миллион 800 болгон. Канча жылда төлөйт экен муну? 30 жылда канча? Бул өзү негизи 30 жылга бөлүнүп берилген. 30 жылга. 30 жылга. Андан кийин буну досрочный погашение менен эртерээк төлөп жапканга мүмкүнчүлүк бар да бул үйлөрдө делечи. Ошондой. Канча түрсө ошончо азаят. Канча тез түзүлсө өзүнө жакшы да. Азыр ушул үйлөр канча болуп калды эми? Алгандан кийин сразу кымбаттап кетти деп калдыңызбы жана? Буну бизге мага клиент ошо биз бул жактын кыз айтты. Нуркан биз алгандан кийин үй кымбаттап кетти. Мен үйлөрдү карап атам депчи. Мисалы азыр биздин кыргыздар баары өздөрү көрүшөт да үйлөрдү кымбаттап атканчы. Өзү клиент мага жазды. Нуркан бул үйдү биз кече жакында 8 миллионго чейин алсак, азыр уже 10 миллионго чейин чыгып кетти депчи. Просто рынок тез көтөрүлүп кетти да. Баягы акыркы вагонго илешип калган кыздар көп болот. Биз ошол кезде кызым ошол партия ошондой убакыт болуп ошол эмеден кийин эле резко өсүп кетти. Мектепке, школа, садик жакын, баардыгы жакын. Тана дегенде бар фапсап. Жолубуз да жакын, электрическийге да жакын, бияктан автобуска да жакын. 30 мүнөттө барып Адресын алдым да. Алдым. Азыр бул жакта торговый центр бар. Торговый центр өтө жакшы. Бул жерде электричкага 4-5 минут эле. Прямой. Прямой барса. Регистрациядан кыйналбай калган. Азыр жок. Чуркамай жок азыр, Кудай шүгүр. Сүйүнүп эле калды азыр. Жакшы. Соседтериңиздер кандай экен? Соседтерибиз жакшы. Кандай калышты, жакшы эле. Жакшы. Бака унчукпайт, жакшы эле. Соседтерибиз. Бир катар чорнийларсына дебейт. Баарыбыз Тегиз. көргөзөлгөн да жүргүзүп. көрүп кирген. Бул шкафтарды, башка нерселерди могулар полный алдыңыздарбы же кандай болду? Ошонун баардыгын ошол алганда эле ошо хозяйкасы таштады бизге. Биякта диван эмелери бар болчу, анын кызым ыргыт эми биз кыргызбыз да. Кеңирээк болду. Кеңирээк болобу деп. Канча квадрат метр эми бул жер? Бул жер 47 Ошондой го дейм. метр. Балкону дагы бар экен мынакта өзүнчө жакшы. Бул эми орустарча айтмакчы гостиный, а бул жакы Биягы спальня. Биягы ваннасы бар отдельно. Туалет. мына. Биягы Жакшы болгон турбайбы анда? жок, эки эмес, бир эле балкон. Мына. Биягы. Бул жакшы. Мебелдер менен Ушундай алганбыз. Ушу мебелдери Кеңири жашап атыпсыздар да? Өзүңүздөр эле базы же кандай? Же квартиранттан алгансыздарбы? өзүбүз эле жашап атабыз. Кеңири менен кеңири да. Бул жакта ошо Мына. Мына. Бул жагыбыз болсо душ, биягыбыз болсо туалетибиз. Эки бөлөк экен, а? Отдельно. Жакшы. Биягы кухнябыз. Шартыңыздар жакшы экен сиздерде. Шарт жакшы экен, да? Анан бул үйлөрдүн качествосу жакшы. Качествосы бар. Да, бул үйлөрдүн качествосу аябай жакшы. Мисалы азыркы жаңы салынып аткан үйлөр жукада, мисалы мен самолеттин үйүндө жашайм. Наркы комната менен берки комнатадан зарядник үссөң угулат да, пиктин үйлөрү айрыкча. Бул үйлөрдө вот прям качествосу үйлөрүм да айтканда. Сайыстын үйлөрү. Бул үйлөр бир 20 жылдын тегерегине сноска кетет, бирок бул үйдүн эгасы жаңы үй алганга толук түрдө мүмкүнчүлүк бар. Сразу эле. Да. Вообще кымбаттап кетет анда. Конкретный акчалар. Кыскасы, кухнясы дагы кеңири экен, отуруп жана кылганга дагы. Эми үй танданга карап, жанагы боло берет туугандар. Бир комнаталуу десеңиздер, бир комнаталуу ушунун баары ошол биринчи хозяйндан калыптыр. Барлык шарт бар экен мындай айтканда. Телевизордон бери калтырды, баарын калтырды. Кийим кече менен келип эле кирип тең. Жакшы.
алган үйүңүздөр ак жылтоо болсун, эртерээк төлөп алыңыздар. Бизге да жоксун кызыккандарга болсун элдин баарына жуксун ушу кыргыз элим ушинтип Москвага келет экенбиз, анан ой кетебиз деп 20 жыл 10 жыл 5 жылдап жүрүп калат экенбиз. Канча жыл жүрөбүз деп келдиңиздер эле негизи сиздер? Келип кетиштей эле кетпейбиз деген ой болгон да. Анан азыр Кудайга шүгүр үйлөнүп калдык. Бирдей эле экенбиз да, кетем деп. Кыргыз ушуну алып келет да. 1-2 жыл иштейин кетейин дейт. Караштырып азыр карап көрүп, мына кызым алышы жакшы. Кудайга шүгүр. Элге ошо кыйналбайбыз азыр. Мына кызы окуп калды ушу жерде эми. Окуп бүтөт. Анан Садик, школа, бар. Бесплатно да өзүңүз үй барларгачы. Ошондой күбө. Ушундай экен. Качествосы жакшы экен, эмеси жакшы. Домкомубуз да жакшы. Астында домком да жакшы. Ну, соцсеттен Кудайга шүгүр азыр орус адымда бөлбөйт да, мына жакшы учурашат. Биз эле жакшы кабыл алып жүрсөк. Площадкаларыбыз да жакшы кирип келатканда аябай. Балдарга жакшы. Квартирада жашап жүрдүк, кыйналып көрдөгөм, кээде түнү кууп чыгат. Убакта да болду да. Ар кандай случай болду. Азыр регистрация коюу кыйын болуп атат негизи. Регистрациясы. Ошондон жакшы болуп, жеңилдик болуп атат. Азырдан кийин жана кыйынчылык жок, Кудайга шүгүр. Не болсо да өзүнүн немең бет баарын даярдап берет. Жакшы, кыйынчылык жок. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Жакшы мынакей кубанып отурушат. Силер дагы кызыма айткандай кылып үйлүү болуп алла. Билинбей төлөнүп калат. Мындай айткандачы, эч билинбейт. Иштеген ошо сатсаң дагы азыр кымбаттайт экен да бул өзүчө, мүлктөрчү. Жакшы да бул ушу. Ирибейт бул. Жакшы да канча калган малды сатып кете бересиң. Сатканда шарт бар деген сатам десе. Ооба, бул үйдү биз Промсвязьбанктан алганбыз. Промсвязьбанктын одобрениясын чыгарып, биз любой адамга сатсак болот. Мисалы азыр бүгүн эртең сатам десе, клиент эртең сатам десе, бул үйдү сатам. Плюс менен сатат сатканда да. Конечно, уже рынок кымбаттап атпайбы. Рынок сата бересиң да. Кызыма рахмат, ошо кызым алып берди, Шуркап ошо. Кыргызстан сусу жакшы да. Ынтымактуу болду, ынтымагы бар. Любой жерде жардам берип, башка улутка караганда да. Кудайга шүгүр азыр жакшы. Келем кызыма биз да жардам берели да атасы экөөбүз иштеп атабыз. Биз да ушу келем да. Биз да иштеп тапкан бүткөн ушу бала чакага да. Жардам ушу. Пока күчү кубат бар, иштеп калайык. Жардам берейик деп ушу. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик анда, тынч болуңуздар. Көргөн билгендерге салам айтып койсоңуз болот. Каяктан болсо өзү? Мен Базакырынан мына Жалал Ата областынан. Бешчон айылынан болом. Бешчон айылына салам айтабыз да. Бешчон айылына салам баарыңар, апа. Бир туугандар тынч болгула. Ошо Кудайга шүгүр. Ушу үйдө жашап атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй. Баары жакшы. Жумуш жакшы. Жумушум жакын элемиз. 4 остановка. Барып келмей. Баары ойдогодай. Кыргызстанга салам баарыңар. Кыйналыш жок. Жакшы. Силерге да рахмат ушинтип келипсиз. Сага рахмат, эмгегиң чоң. Бизге ушинтип кызыма жардам кылып алып берген. Рахмат. Мына ушундай чындыгында көрүп мен дагы кубандым. Мага деле тартылган үйлөр, отзывдар жакты. Мен деле ойлонуп калдым чындыгында. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Билдеген адамга ушул себеп болуп калыптырсыз. Анан услугаңыз канча сиздики, мисалы мына риэлторлордон алдангандар көп болуп калат, мына бизге байланышкандар делечи, кантип алсам болот, не кылсам болот деп. Ушулар боюнча сүйлөшөйт. Анан кайтарып бересиңерби эгер? Бизде индивидуальный условия бар. Эгерде банктан одобрение чыкпаса, биз клиентке акчаны кайтарып беребиз. Мисалы договор бересиңерби же кандай? Да, полный суммасын кайтарып беребиз. Анан эгер одобрение чыккандан кийин клиент өзү отказ кылса, мисалы макулдук чыкты банктан да, бирок клиент отказ кылса, анда акча кайтпай калат. Эки условиясы бар да. Ошон үчүн клиенттерге биз заранее айтабыз, эгер одобрениеңиз чыкса, дальше продолжать этип кетишиңиз керек. Если чыкпай калса, келесиз, 1 сутканын ичинде акчаңызды кайтарып алып кетесиз. Жакшы экен. Да, буга чейин мен көрсөтө деле алам, офиске барсаңыз, буга чейин клиенттерге кайтарып бергенбиз. Ар бир клиенттин распискасы бар, о том, что они реально получили эти деньги, возврат. Мисалы 100 000 төлөсө 100 000, 50 000 төлөсө 50 000 акчаларын алып кетишкен да, кайрачы обратначы биздин макулдашуу менен баардык эле нерсени. Биздин услуга боюнча сентябрдын 1 числого чейин, 1 числосуна чейин
БТБ банк менен биздин партнерлордун бири скидка жүрүп жатат азыркы учурда. 2 айдын ичинде биз первоначал взнос биздин клиенттерге 50%ке чейин скидка берилет. 2024 жылдын июл, августу, сентябрдын 1-ине чейин айтканда 50% каржынатуу. Канча сом болсо дагы услугаңар. Да. Мурда кийин билгендер жазып коюңуздар деп коём. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Калган суроолорду офисине барып сүйлөшсөңүздөр болот экен. Эжекебиз Москва Ситинин 25-этажында офистер бар экенин айтканда көрүшүп, боз-моз, жүзмө-жүз дегендей биздин максат элге чагылдырып берүү, ойлонуп аракет кылсаңыздар, аракет кылып калыңыздар. Мына чындыгында эми мына үйүң сат, мына кыл деп айтчу эмес. Биздин максат чыгарып берүү чындыгында. Биз себепчи канабыз. Биз себепчи, ооба, көрүп калса жакшы кылат элек айтып коет. Калган адамдардын өзүнүн тандоосу, пешенеси, алган адамдар бар, ала албай калган адамдар бар. Даже биз алып бере албай калган адамдар деле бар. Эми ал нерсени мындай, Кудайдан жашыргандан кийин көрүүчүлөрдүн жашыштын кереги жок. Документтери туура келбей калган адамдар бар да. Аларды биз ойлойбуз, туура эле түшүнүшөт деп. Алган адамдар, конечно, количествосу көп. Үйгө инвестиция кылуу бул чындыгында жакшы да. Чындыгында квартплата деле төлөп атабыз да, 20 миңден кем эмес, бир комната алсак деле. 3 комнат же 2 комнат алып, 70 миң төлөп, бир комнатына адам коюп, регистрация кылып, эми иштегендер иштеп аткандар сиз билгенден делечи. Менин клиенттерим эң алдысы 2 жылда жапкан клиенттер бар. Уже 2-чи, 3-чү үйүн алган клиенттер деле бар. Просто булар мамлекеттин акчасын туура колдонгондор билишет да, көпчүлүгүчү. Мисалы менин бир клиентим бар. Биринчи үйдү алып атканда аябай зорго алышкан. Алгандан кийин 700 миңге чейин эми менен МФЦ менен сүйлөшүп алып, биз кыргыздар кыйын сүйлөшөбүз го. Договор кылып, регистрация коюп, 2 жылда просто регистрация менен жаап койду да. Эми бул менин көз алдымда болгон нерсе. Мен наоборот адамдардын акылды наоборот мен клиенттеримен үйрөнөм да. Мисалы мен эле ипотека төлөйм да азыркы убактачы, бирок жаап бүтө элекмин да. Менин өзүм клиенттерим ушундай эме менен возможностьтер бар дейм, көп да азыр. Кыскасы, Россиянын булуң бурчунан жер тамалабы, жер алабы, участок алабы, көздөн көргөн не алса дагы ошолор аркылуу алсаңыздар болот экен мындай айтканда. Россия боюнча. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Мына кайрылыңыздар, керек болсо номерлерин жазыңыздар, офистерине барыңыздар. Көрүшкөнчө толук маалыматты чалып пайдаланышып аласыздар. Ишиңиздерге ийгилик сизге. Саламат болуңуз.